Салам алейкум достор. Окуу же курсту бүтүрдүңөр дейли, жумуш издеп атасыңар. Андан бир канча компанияга резюмеңерди жөнөттүңөр. Бир канча жолу силерди жолугушууга чакырып, бир компания жумушка кабыл алды дейли. Ошол собеседование учурунда силерге жумуш менен байланыштуу көбүнчө суроолор суралат. Өзүңөрдү көрсөтсөңөр, алар жумушка силерди кабыл алат. Бирок ал жака жумушка киргенден кийин силерге жөн эле жумушту жакшы билүү же интеллектиңердин жогору болгондугу жетишсиз болот. Мындан ары силерге эмоционалдык интеллект өтө керектүү болот. Себеби ал жерде силер адамдар менен иштешиңер. Эгер чакан компания болсо 10-20 адам, эгер чоң компания болсо жүздөгөн, миңдеген адам иштеши мүмкүн. Эми ошолор менен мамиле кылыш керек болот. Бул дагы силердин ошол жерде канчалык иштейсиңер жана канчалык тез көтөрүлөсүңөр, ошого өтө чоң таасир кылат. Жөн эле өзүнүн жумушун жакшы билген жетишсиз болот. Ал маанилүү, бирок анын сыртында эмоционалдык интеллект өтө жогору болсо, силер үчүн эшиктер тез ачылып кетет. Эмоционалдык интеллект өзү эмне? Бул силердин ичиңердеги эмоцияларыңарды өтө жакшы тааныйсыңар, өзүңөрдү мындайча айтканда жакшы тааныйсыңар жана ошолорду туура башкара билесиңер, туура нуктарга бура билесиңер. Мындайча айтканда оркестрге окшотсок болот. Оркестрде толтура музыкалык аспаптарды ойногон адамдар отурат. Аларды туш келди ойнотуп салсак, кулакка ушунчалык жагымсыз бир музыка чыгат. Эгер аны дирижер башкара турган болсо, туура башкара турган болсо, сонун бир музыка чыгат. Ошондой эле силер ичиңердеги эмоцияларыңарды жөн койсоңор, ал бири чыгып, бири түшүп атып, силер сырттагы адамдар силерди карап, силер ага жакпайсыңар. Адамдар силерди жактырбайт. Эгер силер аларды ошо жакшы, тажрыйбалуу бир дирижердой болуп башкара турган болсоңор, сырттагы адамдар силерди бир карап эле жактырат. Алар менен оңой достошуп кетесиңер, оңой тил табышып кетесиңер, сүйлөшүп кетесиңер. Кайсы жерге барбагыла оңой эле ошол жерге аралашып кетесиңер. Эмоционалдык интеллект ошол өзүңөрдүн эмоцияларыңарды туура таанып, туура башкаруу жана башкалардын дагы эмоцияларын байкай билүү. Бул эми ошол адамдарды билүү да, адамдардын арасында көбүрөөк жашап, адамдар менен оңой мамиле кыла билүүгө алып барат. Эмоционалдык интеллекти жогору адам. Эмоционалдык интеллекти төмөн адам ушинтип кыйналат. Барат дагы мен өзүм жумушумду жакшы эле билем го деп ошон менен отура берет, адамдар менен сүйлөшпөйт, алар менен жакшы мамиле кылганды дагы билбейт. Анан өзүн ошол жерде начар сезип, кыска убакыттын ичинде өзү эле чыгып кетип калышы мүмкүн. Адамдар аны менен көп эле мамиле кылбайт, көп көңүл бурбайт. Ал жерде өзүн өзү жаман сезип баштайт да. Ошон үчүн ушул эмоционалдык интеллекттин үстүндө иштеш керек. Менин оюм боюнча бул көбүнчө генетикалык жактан эле деле берилет. Кээ бир мындай мен тааныган менин досторум арасында, тааныштардын арасында ошо кичинекейинен эле өтө ушул жагы күчтүү болгон балдарды тааныйм да. Алар эч кандай бул жөнүндө окуган деле эмес, билген деле эмес, алар жаратылыштан ошондой. Алардын ата-энесин карасаңар, ошолор бул уруктан, ошол генден деле болот. Бирок силердин гениңер андай эмес болсо эмне кылыш керек? Өнүктүрүш керек. Менин оюмча бул эң мындай туура жолу элдин арасына чыгуу. Өзүнчө жалгыз жүрө бербеш керек да. Мындай көбүрөөк адамдар менен, көбүрөөк достор менен, туугандар менен. Муну ата-энелер өзү баласын көбүрөөк элдин арасына аралаштырып атып, баласын ушул жагын өнүктүрүш керек. Мен кайра байкайм да, ушул эмоционалдык интеллекти жогору адамдар үчүн эшиктер оңой ачылып кетет. Себеби бул дүйнөдө мүмкүнчүлүктөр дагы башка адамдар аркылуу келет. Мүмкүнчүлүк, баягы шанс дейбиз го, ошол каяктан келет? Ал асмандан түшөбү. Силер бир адамды жолуктуруп каласыңар. Ошол адам силер менен сүйлөшүп отуруп, силерге бир нерсе айтат, же силерге жардам берип коет. Ошондой бир адамдар адам аркылуу болот ушунун баардыгы. Кээде ошол эмоционалдык интеллекти жогору адам өзүнүн жумушун жакшы билбесе деле, нары жакта өзүнүн жумушун өтө жакшы билген, бирок эмоционалдык интеллекти өтө начар адамга караганда тез өсүп кетет. Себеби адамдар менен иштешкиси келет да. Мисалы мен бирөө менен бирге бир проектти баштай турган болсом, ал адам менен мен эгер оңой мамиле кылып кетсем, аны менен иштешүү мага жагымдуу болсо, мен ошону тандайм. Башка бирөө бар, жумушун жакшы билет, бирок аны менен иштөө өтө кыйын. Аны менен сүйлөшүү өтө кыйын болсо, мен аны менен иштешпейм. Жумушун өтө жакшы билсе дагы. Көбүнчө ушундай болот. Ошон үчүн жөн эле мен могу программаларды ушунчалык жакшы билсем, жетиштүү деп ошону менен отура берсеңер, жаңылышасыңар. Элдин арасына чыгыш керек, көбүрөөк адамдар менен мамиле кылыш керек. Ушундай балдар көп. Мен чынын айтсам өзүм деле ушундай элем. Учурунда өзүм дагы ушундай элем жаштыкта. Мен өтө катуу берилип кетип,
ошол программаларды үйрөнүп, бирок ал жагым эмоционалдык интеллектим өтө төмөн болгон, барып кайра ушунун айынан кыйналгам. Азыр эми жаш балдарды мындай карасам, ошол эле эмени кайталап атышат да. Мындай телефонду эле карап эле жүрөт. Бир саналуу бир достору бар, ошолордон башка эч ким менен сүйлөшкөнгө дагы, мамиле кылганга дагы кызыкпайт. Бир жерлерге баргысы деле келбейт, ата энеси бир жака барып келели десе барбайт. Силер ошол туугандарыңарга дагы көбүрөөк бир адамдардын арасына кирүү силердин ушул интеллектиңерди өнүктүрөт. Ошол көз караш менен карап, жашоого ошол көз караш менен карап, көбүрөөк адамдар менен барып сүйлөшүп, ошол эмеңерди, жагыңарды өнүктүрүшүңөр керек. Андан сырткары бүгүндөн баштап эле эмоционалдык интеллект эмне, муну кантип өнүктүрүш керек деген баягы теориялык эмелерди дагы жасап көрсөңөр болот. Алар дагы жардам берет. Бүгүн ушул эмоционалдык интеллект темасы жөнүндө сөз кылайын дедим, достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.